Калима тайиба 55. Ияс Ансари радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Ла илаха иллаллах келменин орду Алланын алдында өтө баалуу, ары мартабалуу, ары даражалуу. Ким бул келмени чын көңүлү менен айтса, Алла Таала ал себептүү аны бейишке киргизет. Ал эми ким бул келмени калп көңүлү менен айтса, келме анын жанын, малын бул дүйнөдө коргойт. Бирок эртең кыямат күнү Алла Таалага жолукканда андан эсеп кысап алынат, деди. Ияс Ансари радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Ла илаха иллаллах келменин орду Алланын алдында өтө баалуу, ары мартабалуу, ары даражалуу. Ким бул келмени чын көңүлү менен айтса, Алла Таала ал себептүү аны бейишке киргизет. Ал эми ким бул келмени калп көңүлү менен айтса, келме анын жанын, малын бул дүйнөдө коргойт. Бирок эртең кыямат күнү Алла Таалага жолукканда андан эсеп кысап алынат, деди. Базар Мажма уз Забаид. Түшүндүрмөсү: бул улуу келмени жалгандан, ооз учу менен гана айткан кишинин жаны да, малы да сакталат. Анткени анын сырткы көрүнүшү мусулман болгондуктан аны эч ким душман, капыр сыяктуу санабайт. Ошондой эле ал аларсымал өлтүрүлбөйт жана малдары тартылып алынбайт.